Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Summa ama ba'da. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү баштай турган сабагыбыз бул Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин Фикхул Акбар аттуу эмгеги. Бул китепти баштаардын астында китептин илимий даражасын билүү үчүн анын жазуучусуну билүү зарыл экендигини баса белгилеп кетмекчимин. Мына ошондуктан кыскача китептин жазуучусунун өмүр баяны тууралуу бир канча бөлүккө бөлүп айта кетели. Эң эле алгач анын канчанчы жылы жана каерде төрөлгөндүгү тууралуу. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи хижри жыл санагы менен 80-жылы, милади жыл санагы менен 699-жылы Куфа шаарында Абдумалик бин Марванын падышачылык доорунда төрөлгөн. Анын атынын Нуман экендигинде бардык алымдар пикирлештир. Бирок ата теги жөнүндө кайчы пикир бар. Көпчүлүк алымдардын көз карашы боюнча араб улутунан болгон эмес. Анын Исмаил аттуу небереси Перс улутунан экендигин айткан. Абу Ханифанын ата тегинин санжырасын эки небереси эки түрдө баяндаган. Абу Ханифанын небересинин биринин аты Омар рахматуллахи алейхи болгон. Омар рахматуллахи алейхи Абу Ханифанын ата тегинин санжырасын мынтип айтат. Нуман Сабиттин уулу, Сабит Зутонун уулу, Зута Махтун уулу деген. Ал эми экинчиси небереси, бул да эле кайра Хаммад деген уулунун уулу болот. Исмаил аттуу бул. Исмаил аттуу небереси санжыраны төмөнкүчө баяндаган. Нуман Сабиттин уулу, Сабит Нумандын уулу, ал Марзубандын уулу. Демек, эки бир тууганын ортосунда Сабиттин атасы Нуманбы же Зутобу, жана чоң атасы Марзубанбы же Махбы деген кайчы пикир бар. Бул алымдарыбыз эки бир тууганын сөзүн бириктирип, кайчы пикирди жоктугуна төмөнкүчө жооп беришкен. Сырткы көрүнүшүнө карасак, эки небереси эки башка санжыр айткандай болуп жатат. Бирок негизинде алымдарыбыз эмне дейт? Ар биринде экиден ат болуусу мүмкүн дейт. Ар биринде экиден ат болуусу мүмкүн. Башкача айтканда Нумандын аты Зуто болуусу мүмкүн да. Хоп, же Зутонун аты Нуман болушу мүмкүн. Же болбосо башкача чечимдешкен, же бири ат, экинчиси лакап ат болушу мүмкүн деген. Үчүнчүсү Зутонун мааниси Нуман болушу мүмкүн деп которгон кезде мааниси Нуман болушу мүмкүн деп мына ушундай 3 жооп айтышкан. Андыктан бул жерде эки небересинин айткан санжырасында эч бир талаш, тартыш жок. Экөө теңи бирдей баяндаган болуп эсептелет. Хоп, Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин лакап аты Абу Ханифа болгон. Эмне үчүн ушул Абу Ханифа деп аталгандыгы жөнүндө эки пикир айтылган. Биринчиси дайыма сыя челекти, мындайча айтканда дайыма калем жанында болгондуктан, башкача айтканда калем жанында болгондуктан, жанына алып жүргөндүктөн аны Абу Ханифа деп атап калган. Анткени ирактыктардын тилинде, Ирак тилинде ошол сыя челекти, жанагы сыяны эмне деп коет экен? Ханифа деп коюшат экен. Ал эми кээ бир адамдар Абу Ханифада Ханифа деген кызы бар болгондуктан аны Абу Ханифа, Ханифанын атасы деп атап калган дешет. Бирок бул пикир аябай ката, туура эмес пикир. Анткени Абу Ханифа рахматуллахи алейхиде кызы болгон эмес, тек гана бир уулу гана болгон. Түшүнүктүүбү? Экинчиси анын келбети. Анын келбети тууралуу анын өзгөчө шакирттеринин бири Абу Юсуф рахматуллахи алейхи мынтип айткан. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин бою орточо, сулуу, чечен, сылык жана каалаган нерсесине жеткиликтүү далил келтире алчу адам болгон деген. Хоп, улуу Хамматтан дагы атасынын сулуу жана жооп иретинде гана сүйлөгөндүгүн, жана пайдасыз нерселер менен алектенбегендигин риваят кылынган. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи сүйлөгөн кезде эгер бирөө суроо берсе, ошо сурооуна жооп берет экен. Андан тышкары башка нерсе менен бош сөздөрү сүйлөгөндөн алыс экен. Тек гана пайдалуу нерсе менен гана алектенген. Анын пазилети тууралуу айта кете турган болсок, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бардыгыбызга белгилүү болгондой табейиндерден, башкача айтканда сахабаларды көргөн муундардан болгон.
Sebebi İmam Zahabi rahmatullahi aleyhi anın jaş bala kezinde Anas bin Malik'ti körgöndügün aytkan. İmam Zahabi rahmatullahi aleyhi Abu Hanifa'nın Anas bin Malik'ti körgöndügü turalı aytkan. Albatta ki bir kitaplarda Anas bin Malik'ten başka sahabalarda körüp alardan rivayet kılgandığı dağın aytılgan. Demek Abu Hanifa rahmatullahi aleyhi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maktagan en jakşı 3 muğundun adamlarından bolup eseptedet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ilk hadisinde aytadi o en jakşı kılım doğru menin doğrum, andan keyinki doğru, andan keyinki doğru degen. Buna oşol hadis kamtıgan 3 doğrudun adamlarından. İkinci fazileti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün Bukhari menen İmam Muslim rivayet kılgan sahih ıyık hadisinde anın kelecekte kelebisi turalı suyunçulep mintip aytkan. "Law kana al-imanu inda Suraya latanawalahu rijalun min abda'i Faris." Başka bir rivayette "Law kana al-ilmu inda Suraya latanawalahu rijalun min abna'i Faris." Başka bir rivayette "Law kana ad-dinu inda Suraya latanawalahu rijalun min abna'i Faris" dep kelgen. Ar başka aytılgan men manisi bir-birine jakın ele. Kotormosu eğer iman Surayonun, başkaça aytkanda Pleya yıldızının canında bolsa, anı Perstin ballarından bolgon erenler ağa ne bolot jetet degen. Ekinci rivayet alatılgan bolsok, eğer de ilim Pleya yıldızının canında ilingen bolsa dagın, oşol Pers'ten bolgon ballar ağa jetet. İbn Hajar Asqalani rahmatullahi aleyhi mına uşul hadisli negiz kılıp, uşul hadis bol Abu Hanifa'nın kelişine bir suyunçu haber, uşul Abu Hanifa'nın kelişine işara dep turup aytıp ketken. Sebebi Perslerden oşol doğrularda hazırkı doğruga çeyin Abu Hanifa rahmatullahi aleyhi dey dasıkkan mıktı, takva, muhaddis, fakih alım çıkkan emes. Japadan jalgız uşunday ulu alım uşul Abu Hanifa rahmatullahi aleyhi gana bolgon. Mına uşul eki dalil şu Abu Hanifa rahmatullahi aleyhinin artıkçılığını bilüge jetişti olur. Andan keyin Abu Hanifa rahmatullahi aleyhinin ibadat köylügü turalı söz kıla turgan bolsok, İmam Zahabi rahmatullahi aleyhi mintip aytkan. Abu Hanifa'nın tündösü uktavay ibadat menen tanga çıgıusun jana takay tahajjud okugandığın köp alımlar rivayet kılgan deydi. Başkaça aytkanda Abu Hanifa rahmatullahi aleyhi tündösü uktavay Kur'an oku menen, tahajjud oku menen, zikir menen şunday bir jakşı ibadat menen tanga çıgatken. Bir rivayette üyünde 7000 jolu Kur'anды hatım kılgandığı aytılgan eken. Janagı kayсыл üyde ölgön bolsa, janın taslim kılgan bolsa, dünya salgan bolsa, mına oşol üyde Abu Hanifa rahmatullahi aleyhi 7000 jolu Kur'anды hatım kılgan eken. Jana başka dagı bul turalı emneler var? Okuyalar var. Andan keyin Kuday Taala'nın korkkondugu turalı kıskaça aytsak, Asad bin Amr rahmatullahi aleyhi mintip aytkan. Tündösü Abu Hanifa'nın iylagan ünün uğulup tulşu deydi. Tündösü daima Kur'an okup, ayatlarga kelip, bayanғы azap ayatları jana başka nemelerge kelip, Kuday Taala'dan korkkondugundan oşunda iylap turçu deydi. Kala verse anın iylagandan koşnaları ırayıma keletile deydi. Şunca köp iylaytken, koşnaları uğup aların ırayıma keletken. Abu Hanifa rahmatullahi aleyhi tünkü namazın okuganda közüne nakkan jaşının çiğge tamgan ünü uğulup turçuken kala verse. Şunçalık iylap, nöşörlöp közüden jaş agat deydi. Tamçılagan ünü, jamgır jauğanda janagı ünü çıkıp utkanday, bol dağın oşunda ünü uğulup turat ede deydi. Hasan bin Ziyad rahmatullahi aleyhi mintip aytkan. Allah'a ant, Abu Hanifa hiçbir jetekçinin belegin jana hadiyaсын kabul kılgan emes dep. Uşunçalık takva kişiken bol kişi. Bizdin ulu imamımız.